Ардактуу достор, биздин маек башында жүзүбүзгө аябай жылмайып тартуулаган инсан бар, аябай тамашакөй. Биздин тилде айтканда эми дароо тааныштыралы. Биздин адам экен. Биздин адам. Ооба, студиясына орун алган коногубуз бар, өзгөчө талант ээси Супсулуу айым. Эстрада жана салттуу музыка ырчысы Канышай Сүйүнбай айым бизде конокто. Саламатсызбы? Кутматаңыз менен кандай келдиңиз? Рахмат, жакшы келдим. Өзгөчө басым жасап сурайын, анткени сыртта кар, кыш чыгып баратат десек эле кайра кар жаап салды. Сиздин пландарга, сиздин жумуштарга тоскоолдук жараткан жокпу? Жараткан жок, бирок бүгүнкү ушу куттуу студияга келгенге бир аз кечиктирди. Себеби кар жааганда жол тыгындар да көбөйүп калат го. Канышай Сүйүнбайга кайсы мезгил жагат? Жай мезгили жагат. Дайыма эле жай болсо дей берем да. Көл менен эс алуу. Ооба, өзүм көлдүк болгон үчүнбү? Көлдү сагынып кетем бат эле. Көлдүктөр көлгө негизи аз барышат деп коет. Жок, мен көлгө эле барам, себеби биз Бишкекте турабыз. Көлдүн өзүндө жашагандар аз барышат да, бирок биз көп эле барабыз. Көп болгондо канча жолу болду экен? Канча жолу? 3 ай бою эле ошол жакта болом мен. 3 ай бою ошол жакта жайлайм. Ошон үчүн жай жагат турбайсызбы, э? Ооба. Бирок мага мурун жай жакчу да, бирок азыр акчаң болсо бүт мезгилде эле жай болот экен, ошон үчүн азыр акчаны жакшы көрөм. Мыкты жооп. Ушул акчаны кайсыл учурдан баштап жакшы көрүп баштадыңыз? Эскиргенден баштап же кесип тандаганда же кийин? Окуумду бүтүп өзүм иштеп, баскан турганыма, ошо бүт баарына акча керек болгон киргенден кийин анан жакшы көрүп калдым. Кечиресиз, сизчи кайсыл учурдан баштап жакшы көрүп калдыңыз эле? Мен төрөлгөндөн бери эле жакшы көрүм, эми акчасы өлөм да билесиз. Албетте. Эми Канышайым эми кичине башында жөнөкөй сүйлөшкөнүбүз дагы өзүнүн орду бар. Эми чыгармачылыкка баралы. Ырлар ырдалып атат, жазылып атат. Бүгүн дагы куру кол эмес, сиздер үчүн бир жаңы чыгарманын бета чыгарын кылган жагыбыз. Анын үстүнө той сезондорун жыйынтыктадык. Кандай болду? Негизи 2024 бүгүн январь айынын акыркы күнү ошентип эле мен ушул суроону берип калчу. Келиңиз 2024 жылга кыскача жыйынтык чыгаралы. 2024 жылы жакшы эле ийгиликтерге жетиштим. Жайында Каракалпакстан Республикасына барып эл аралык фестивалга катышып келдим. Андан тышкары дагы Жумамедин Шералиев атындагы эл аралык коомдук фондунун мыкты аткаруучу деген төш белгиси менен сыйландым. Андан тышкары Facebook Патинин Шайыр ырчы айым деген номинациясын жеңип алдым. Көп эле ардак грамоталарга ээ болдум. Үлгүлүү кыз деген, эң мыкты катышуучу, жылдын мыкты ырчысы деген сыяктуу жакшы бир сыйлыктарга ээ болдум. Жаман жыл болгон жок, бирок өзүмдүн жеке проектим боюнча бир эле ыр чыгардым жаңы. Андан тышкары ошо чыгармачылыкта эле жүрдүм. Конкурстардан бошогон жоксуз. Мамлекеттик кызматка кирдим. Кант шаарынын Ысык Ата райондук маданият үйүнө кызматкер болуп, ошо дипломду иштетейин деген максатта. Азыр иштеп атасыз? Ооба, азыр көчөрдө иштеп атам. Кандай экен иштеген? Жакшы эле экен. Мындай эми сиз эркин ырчысыз да, эркин аткаруучусуз, анан мамлекеттик жумушка иштеш керек. Жарым ставкадамын, ошондуктан күндө эле бара бербейм. Ошо керектүү учурда эле барып калам. Жакшы эле азырынча. Маанилүү учурда, майдамдарда, иш-чараларда. Той сезонун жаптык. Той сезонунун ийгиликтүү болуп окшойт. Той сезону билбейм, мен Ошко кеткем. Той сезонунда Ошко барып бир негизи TikToктон, соц тармактардан Ошко чакыруулар көп боло берчү да. Анан бир ошо Ош жакты барып түштүк тарапка иштеп көрөйчү деп барып анан бирок кичине бир жаңылышып калыптырмын, себеби аякка өзүңдү тааныткыча, элге аралашкыча, мындай сени элдердин мындай чакырып клиентура топтогуча дагы убакыт керек экен. Анан бир той сезонго барган жетишсиз болуп калат экен да. Аякка 1-2 жыл жашаш керек экен деп анан кайра эле Борборго келдим. Бир ай жүрүп келдим, бирок Оштун аябай сонун атмосферасына сүңгүп дегендей тамактарынан даам татып жагат да, негизи түштүк тарапыма. Демек, кийинки күздө барсаңыз, заказдар толтура болот. Билбейм эми, байкайбыз, болбосо башты чайкайбыз. Айтпайсызбы Инстаграмга, мен келдим бияктамын деп. Ооба. Бир чоң жарыя салып. Макул, жогоруда 2024 жылга сереп сала турган болсок, бул Канышай Сүйүнбайдын ийгиликтери артып турат. Чында чоң ийгиликтер жараткансыз өзүңүздүн жеке жашооңузда жана карьерада, чыгармачылыкта. Ошолундай ийгиликтүү инсандын мүнөзү кандай болот? Менин мүнөзүмбү? Кандай негизи? Менин мүнөзүм негизи ачык адаммын, шайыр адаммын. Баарын бетке айтам, көк бетмин, анан аябай эркемин.
Себеби үй бүлөдө эң кичүү кызмын, 8 кыздын эң кичүүсүмүн. Анан бардыгына эркелеп чоңойгом, азыр деле эркелей берем, өзүмдөн кичүүлөргө деле эркелей берем да. Ошон үчүн эртең менен бизге эркелеп атканыңыз ошондон турбайбы? Ооба. Башкасын билбейм, бирок жанагы эң мыкты шайыр ырчайым деген наам эң туура берилди. Ошентип көп айтышты, аябай. Эсин таптыр деп көп айтышты. Азамат, сиз анан чыгармачылыкта шоу бизнестеги кээ бирки учурлар Каншайымдын дал ушундай шайыр мүнөзүн сындырган учурлар кездешпейби? Сындырайын деген учурлар кездешет, бирок сынбай коем да. Себеби жана чыгармачылык адамдар негизи назик болот дейт го, искусство адамдарычы, сезимтал депчи, бирок мен андай эмесмин да. Менин мүнөзүм мындай катуураак, мерезирекминби, ушундай жана орусча айтканда пофигизм менде жакшы да, аябайчы. Ошондуктан хейттерге, анча-мынчаларга көп маани бере бербейм. Көздү жумуп коебуз кичине. Көздү жумбайм, кулактын сыртынан эле кетет да. Мен эми ал адамдарга кеңеш сурап барбагандыктан алардын ою мен үчүн маанилүү эле эмес да. Эгерде мындай олуттуу эксперттер, музыкалык мындай композитор, улуу адамдар мындай айтса, сын айтса, анда аны туура сыртынан кабыл алам. А мындай жөн эле диванда жатып алып эле телефондун аркасынан жаза бергендерге такыр мындай бербейм да. Көңүл бурбайм. Келечекте ырчы болом, мен жылдыз болом дегендер ошол нерсени дагы ала жүрүш керек чамда. Сөк дегенде көз көп да, ар бир адамдай. Интрига дагы көп, буттосуулар дагы көп болот. Анан ошонун баарына мындай чыдаш керек да, сезимтал болсоң, бат эле сынып каласың деп ойлойм да. Тебелеп кетет да. Ооба, канча адам болсо ошончо пикир, анын ар биринин пикирин окуп, анын ар бирине талдоо жүргүзүп, сен өзүңдүн баарын жүрөккө жакын кабыл ала берсең, эч нерсең калбай калат да. Ошентсе деле бир жүрөгүңүздү орткан комментарийлер болду беле? Ой, өлүм тилеген комментарийлерден бери болот, негизи билбейм, кимге анчалык эмне кылдым. Мындай эч кимге деле жамандыгым жок. Бул өзүм менен өзүм эле жүрө берем, мындай ушакка дагы катышпайм, интригага дагы катышпайм. Өзүм менен өзүм жүрө берген адаммын да, бирөөгө зыяным деле жок да, пайдам эле тийбесечи. Анан мындай кээде ойлоп кетем да, ушунча бактысыз адамдарбы депчи. А мындай капаланган деле учурлар болбойт, бирок менин жакындарым аябай мынтип кетишет да. Тим эле кара, неметкен депчи, ой, эмне кыласыңар, жөн эле коесуң. Алардан мен наоборот успокаивать этип коем да. Башкалар болбосо мага айтылып атат, бирок башкалар жиндери келет да. Мен болсо аларды жөн эле койчу деп ушинтип коем да. Азыр мен сиз сүйлөшүп отуруп ойлоп атам, ушундай айымга кантип жаман сөз жазса болот деп. Демек, сиздин ушундай ачык мүнөз күлүп жүргөнүңүздү көрө албаган инсандар дагы бар. Тилекке каршы канча адам болсо ошончо пикир мейли эми. Анын баарына көз жумалы, негизи сиз ага көңүл бурбайсыз. Жалаң гана алдын көздөй кетесиз. Алдын көздөй баратып, жакшы чыгармаларды, жакшы клиптерди жаратасыз. Акыркы клипке токтололу. Алтын өмүр деген чыгармага тарттым. Бул клипте мурун эле чыккан, 4 жыл мурун эле жаздырган болчумун. Динара Акулова эжекебиздин аткаруусундагы ыр бул. Өзү бир концерт бергенде спорт ордосунда сиңдим менин бир ырларымды тандап, ошого концертиме ырдап чыгык деп өзү сунуштаган болчу. Тандап отуруп алтын өмүргө токтолгонбуз. Ага бир жакшы аранжировка жазып, Мадоннанын La Isla Bonita деген ыры бар го, ошол темпте, ошол ыргакта Азамат Такырбашев композитор агайыбыз жазып берген. Концертке ырдап чыгып, элге жакшы кабыл алынып, майрамдарда, иш-чара, концерттерде мындай дагы эле ырдап жүрөм. Анан ушу клип тартып койсомбу деген көп эле мындай мурунтан бери ойлорум бар болчу. Азыр бир алдыда көрбөдүкпү Айнырчиктин клипинчи, мен дагы ошол сыяктуу студиянын ичинен чыгармачыл адамдар менен биргеликте тартайын деген оюм бар болчу. Кайырмасын алар ырдап берсе, бийлеп ырдап, мынтип, мен болсо куплеттерин ырдасам деген бир оюм бар болчу. Анан бирок кичине бир аз башкачараак болуп калды. Динара эжеке менен биргеликте тарткан деген кыялдарым бар болчу, бирок ошо Динара эжени сөзсүз түрдө тартам деп көгөрүп туруп анан тарттым. Динара эжегеси да катышып берди. Анда сөздүн бардыгын, суроолордун бардыгын кийинкиге калтыралы. Азыр болсо дал ошол Каншай Сүйүнбайдын жаңы клибине күбө бололу. Андан кийин сүйлөшчү көп, берилчи суроолор, балким бизден сын пикир дагы болуп калышы мүмкүн.
Жашырбай жаштык илепти, жараткан берсин тилекти. Жалжалым өзүң дарыла, жарадар болгон жүрөктү. Аттиң ай, аттиң ай. Ömürüm ötse de aldığım ay şattı ay. Эми биз клипке күбө болдук, анан кийин менде аябай көп суроолор пайда болду. Ооба. Да? Келиңиз эми. Суроолоруңуздар болсо бере бериңиздер. Клип Мен жооп бергенге болуп даярмын. биз эфирден тышкары сүйлөшүп калдык, клиптин тартуу учуру Иштери боюнча боюнча. сүйлөшүп калдык, иштери боюнча сүйлөшүп калдык. Ошондогу кызыктар боюнча. Деги эле канча күндө тартылды, эмне менен тартылды? Клип 2 күнгө негизи 2 күндө бүтөт деп ойлогонбуз. Пландалган. Анан Динара эжекем бир аз кечигип келип бергенине жараша 3 күнгө созулуп калды. Бул клиптин клипмейкери Кубаныч Момунов деген оператор жигит. Аябай кыйын бала. Казакстан, башка өлкөлөрдө дагы чоң проекттер менен иштеп жүрөт, кино тармагында дагы. Илгери эле андан ошо клип тартсам деген ойлорум бар болчу. Анан ушу жаңы жылдан кийин өзү байланышып калды. Бир ырларың болсо, кел съемка жасайбыз деп. Өзү дагы ушул ырды тандап, кел ушуга съемка кылалы деп. Анан өзү 15 Pro Max менен эле тартылды бул клип. Бирок баягы мурунку клиптер менен караганда мунун жана гигабайты көбүрөөк да, качествосу 4K деп коет го, ошол 4K сапат менен тартылып. Кызыктуу учурлар деле болду. Тартуу учурунда биринчи токмоктун токойуна барып тарттык. Жанагы токойлор токмоктуку. Ооба, бактарактар токмок жактан тартылды. Машинабыз тиги катып калып, ачкычы бура албай, шыгып аябай кыйынчылыктар дагы болду ортосунда. Андан кийин Держинкада тартылды, Динара эжеке менен. Анан ошо Держинкада жүрүп эле мындай кичине серый болгондуктан биз поезд жолго барып, поезддан тартпайлы мындай басып ырдаганда артында узун фон жакшы го деп анан темир жолго барып эле начальнигине кирип эле тартып алалычы десек макул деп эле ошентип тартылып калды темир жолдон. Ойдо жок жерден эле тартылып калды. Темир жолдун начальнигине барып тартып алалычы, макул десе 15 Pro көтөрүп жүрүшөт. Стабилизатор да жок, өзү эле. Колу эле Ронин ал баланын. Ал эми камераны өзүнө тартылган жок, албетте бир атайын төлөп алыш тиркемелери бар экен, өзүнүн программалары менен ошол менен тартылды. Анан Казакстанга жиберди окшойт, цветокоррекция монтажды. Ошондой анан сапаттуу жакшы клип чыкты. Мына ушундай замандын өнүгүшү менен биз кинодо эле тартып атышат го азыр. Кино клиптерди тартып калдык. Демек, жакын күндөрдө операторлордун балким керектен чыгып калышы мүмкүнбү деген суроо. Кандай болуп койсун? Азыр эми ар бир адам ушундай болуп калбады. Ар бир адам өзү чыгармачыл инсан, өзүнүн үйүндө монтаждар бар дегендей. Эми сизди көрүп атканыбызда жанатан бери сүйлөшүп атабыз. Шайыр ырчы катары эч нерсени өзүнө албаган, жумуштар болсо тарса чечип койгон инсан катары таанып калдык да. Биз эми буга чейин деле көп сүйлөшпөсөк керек мындай. Ырчы катары кайсы мүнөз керек экен ырчы болуш үчүн дегенде. Ырчы катары деген жана перфекционизм деген бар го. Идеалдаштырып алып эле биз оюбузда анан ошого жетпей жүрө беребиз го, ошол такыр кереги жок экен. Бул кеңеш десем дагы болот, азыркы окуп аткан, балким ырчы болоюн деген жаштарга эч качан идеалдуу болбойт. Колуңуздардан эмне келет, шартыбыз кандай, каражатыбыз кандай, ошого жараша эле иш кыла берсек, акырындан өзүбүздө такшалып, бир маалда ошо кандай жакшы ийгиликтерге жеткенибизди өзүбүз деле байкабай калат экенбиз. Ошол идеалдаштырбаш керек экен эң биринчиден. Анан албетте үндү кармап туруш керек экен, тренировка кылып, вокалга барып, үн бирде чыгат экен, жакшы бирде кайра чыкпай калат экен да, мындай өйдө ылдый болуп турат экен. Дайыма бир тонуста кармап туруш үчүн ошо вокал менен алектенип туруш керек экен.
Андан тышкары ошо жанагындай сезимтал болбош керек анча. Анан такыр токтобош керек. Бир мындай эгерде бир ийгиликке жетпей калсаң, сен оюңдагыдай чыкпай калса деле, сынбай эле андан ары уланта бериш керек экен да. Себеби деген андан мындай жыгылып калган бул бир эле момент болот да. Эгер сен жатып алганды тандасаң, бул сенин тандооң болуп калат да. Ошондуктан такыр токтобош керек. Клиптин башында сөз кылгансыз, Мадонна, жанр, стиль, ритм башка болуп атпайбы, анан эме жанр тандоодо ушул сиздин баягы өзгөчөлүктөрүңүз туура эле болуп атабы? Карама каршы ойноп калган жокпу? Жок. Бул негизи өзүнүн темпи деген неме да, бат-баттан темп да. Алтындай жаштык өмүрдө армансыз демек Каншай Сүйүнбайга жашат. Мен болсо кичине мындай мага жарашмак, ал оригиналын эле ырдасамчы. Анда мага мындай умеренный темп деп коет го, ошондой керек паузасы менен мындай кичине вокалдык нелер кошкум келди, мелизмаларды кошуп ырдагым келди. Анан Азамат байкем ага такыр мен ошондой кылалы деди, жок дей алган жокмун. Себеби ал билген адам, ал композитор адам макул дедим да роле. Сонун болуп чыкты деп ойлойм. Мага жагат да булар. Динара эжекеге жакты. Жакты албетте. Концертине ырдап чыктым ошончун. Сон, Азамат. Эми 2025-жылдын көз ачып жумганчакты бир ай артта калып кеттик. Кандай пландар менен башталды, кандай иштер менен башталды, кандай максаттар менен башталды жана азыркы учурда кайсы иштин үстүндөсүз? Чыгармачылыктын үстүндөмүн. Ошо жеке проекттериме көп басым жасайын деп атам. Жеке жаңы ырларды, эски ырларды мындай кавер кылып ырдап эмес, же ремейк кылып эмес, жаңы эмгектерди жаратайын, жаңы бир клиптерди тартайын ошого деп, анан буюрса айылыма бата алуу концертин дагы уюштурсамбы деп ойлоп атам жайында, өрүк маалында. Демек, Ысык көл жергеси, Каншай Сүйүнбайдан клип, концерт өтүп калса болот экен. Сон өзүңүздүн жеке концертиңиз Борбор шаар Өзбешкекте, спорт ордусунда, чоң сахнадан качан филармонияда деген оюм бар. Оркестр менен. Азыр бир аз репертуарыма жетишсиз. Айтып атпаймынбы жанагындай идеалдаштырып алам депчи. Азыр жалпы 9 чыгармам болуп калды. Негизи бир альбомго 12, мини альбом даяр десем болот, бирок 12ден ашык. Андан ортосуна дагы комуз менен ардайм да менчи аккордеон комуз кылып, мындай живой блокта кылсамбы деп ойлоп жүрөм. Ошого азыр чыгармалар менен иштешим керек да, дагы бир 4-5 чыгарма чыгарышым керек. Анан биринчи айыл жергелерине берип, же региондорго, же Москвагабы, Питерге болобу, биринчи концерттерин уюштуруп, чай концерт болобу, ушундай чыгармачылык кече болобу, биринчи ошолорду өтүп, анан кийин чоң кадам таштайм деген оюмда бар да. Эми тияктан репетиция кылып, анан кийин элге. Ооба, Каншай айым майда бирок ишенимдүү кадамдарды таштайт экен. Бир ташталган кадам артка жылбайт экен. Кээ биркилер бар го. Бир чыгарма менен аябай өйдө көтөрүлүп туруп, анан кийинки ырлар анча болбой калса, ылдыйга түшүп кетет. Сиздин кармаган, тутунган жолуңуз башкача экен. Сонун. Анан мен сизди тамада катары дагы угуп калдым. Каншай айым тамада. Азыр тамадалык дагы бир өзгөчө кесип болуп атат. Тамадалар көп. Каншай айым өзгөчө айым биринчиден, анан экинчиден байкасаңыз суроолорго жооп бергенде сөздөрдү аябай кураштырып, курап жооп берет экен. Ооба. Бул кайдан келген талант? Башталат баары майдадан, байкабайт, аны майдадам деп коет го. Ошо майдагы адамдардан баштап атабыз. Тамада азыр укмуш тамадамын деп айта албайм. Эми эле баштап келатам, себеби баягы мындай суроо талап болгон жерде ушундай болот го, кызмат кылуучу. Ырдап эле барам көбүнчө. Кафеге ырдап, үйгө ошо комуз менен ырдап барганда эле ошо тамадамсыз жок эле, өзүң эле бирдеке кылырчы деп атып эле такшалып калдым мен. Эл өзү эле мени такшалып алды. Негизи чечендик өнөр бир аз жамактама өнөр, бул апамдан өткөн өнөр, тай жагымдан өткөн өнөр десем болот. Себеби апам Төкмакын, Богачын тукуму болот, айтылуу. Анан кичине бизде дагы ошо бар окшойт деп ойлоп калдым да. Каншай болбосок дагы кичине курап коебуз. Каншай айтышка чыкса да таң калбайм. Кыргызда эр тайын тартат деген сөз болсо, гөлдө кыз тайын тартат деген сөз бар экен. Жок, неме, тайкелер негизи аябай хитрый калып да, мен көп айтам муну жакшылыктардачы. Эгерде жээни жакшы чыгып калса, эр тайын тартат дейт, бирок жаман чыгып калса, жээн эл болбойт деп калышат да, эксилейт да. Ой, деге кыйынбыз. Макул. Убакыт
аябай мыкты өттү, бат өттү, канча эми эмнегедир башка конокторубуздан дагы көбүрөөк сүйлөшүп койдук окшойт, кесиппи? Ооба, көп сүйлөштүк, бирок аз сүйлөшкөндөй болду. Ооба, аз сүйлөшкөн. Мында сонун жооптор болду. Өзүңүздүн мүнөзүңүз сонун экен, демек сиз багынтырчу ийгиликтер да калды да. Анткени адамдын маанайынан бир нерсе койгон ниетинен көз каранды эмеспи? Ниетибиз түз болсо, барар жолубуз, сапарыбыз узун болот. Азаматсыз ийгиликтерди каалайлы. 2025-жылга коюлган баардык пландар ишке ашсын, жеке жашоодо ийгиликтер болсун, чыгармачылыкта чоң ийгиликтер болсун. Анан кийинки жылдары буйруса жеке концерттен, Борбор шаарыбыз Бишкектен концертиңизден жолугуп калалы. Ага чейин болобу, андан кийин болобу, кийинки биздин маектер жолугушуулар. Сиздин сезимиңизди бөлүшүү болсун. Ал сезимдер болсо жанагы эмгек сиңирген артист, буйруса андан кийин эл артист, замандын инсаны, Мен деп коелучу, бүгүн жума эмеспи кичине, жуманын кайсети менен кабыл болуп кетеби? Ооба. Биздин студия куттуу студия, Канышайым. Биздин студияда интервью берген адамдар билбейм эмнегедир ушундай болуп көрбөгөн бийиктиктерге чыгышат. Мен байкап келдим. Мен деле баштапкы жолум ушул студиядан башталган иштегендиктен, андыктан ишенимдүү түрдө айтабыз, жана ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Азыр болсо сизди узатпайбыз, сизди сахнабызга узатып, ал жактан сиздин жагымдуу музыкалык чыгармаңызды угуп, биз болсо бийлеп, кесиптеш урматтуу телекөрүүчү экраныбызга жакыныраак келиңиз. Канышай Сүйүнбайдан жагымдуу чыгарма баарыбыз сүйгөн, баарыбыз билген 18 жаш чыгармасы жаңырмакчы. Бизден эч кайда алыстамай жок. Жанагы. Жаштыгымдын шамы белең. Ömrümde seninle